бирок сиз экөөңүздөр регионго барганда бир дагы шайлоочу сиздерге каршы эч нерсе айткан жок да. Силер жаман депутат болуп калдыңар, силер иштебей калдыңар, жогулгула деп эч ким айткан жок. Сиздерди мындай жакшы маанай менен тосуп алып атышат, сиздердин сөздү угуп атышат, сиздерге суроолорду берип атышат. Анан кийин эмне үчүн мисалы ушул парламентте отуруп, ушул парламентте иштеп, ушул жерден маяна алып, анан кийин сиздер кайра ушул жогорку кеңешти сындашыңыздар керек. Биз азыр парламенттин имиджин коргой турган алда эмеспиз да. Эл парламентке элдин пикири түптөлүп калды. Эл парламентке баасын берип койду. Анан жок, силер ошол жанагы жалпы парламентке баа берилип калды. Элдин пикири ушуну түптөлүп калды. Аны кайта бир калыбына келтириш үчүн кайра дагы бир жаңы чакырыш болуш керек. Анан ошол кадыры кайтыш болуп кеткен немени кайта калыбына алып келишке болбойт да. Биз жер-жерге барганда айтып атат, силер жөн эле кыйкырып эле калып атасыңар, эчтеке болбой атат деп биз айтып атабыз. Мына ошону бардыгын элдик демократия өкмөткө айтып атабыз, өкмөткө сунушту киргизип атабыз. Бирок алардын жалпы бизге эмес пикирин, парламент болгон пикирин эске алышыбыз керек да. Биздинге болгон элдин пикири башка, а парламентке болгон пикири башка да. Көчөгө чыгып азыр сурасаң, эмне деп айтат? Кандайсыңар элиталар дейт. Ал бизге да айтып атат, биз деле жыргатып аткан жер жок да. Шылдыңда какшытып айтат. Кандай элита келип калыптыр, тормош аткыла дешет. А бул жалпы парламентке берилген баа, бизге да берилген баа да. Бирок мырза, мына сиз окшош эле. Сиз деле парламенттен айла каласыз, бирок депутаттарды чакырып алып, ар бирин такылайсыз. Эмнеге мындай кылып атасыңар деп. Ушул туура. Ар бирин тердетип кургатасыз дайыма, жума сайын. Бизди жалаң эле макташыңыз керек деп биз айтпашыбыз керек. Биз деле ушул жерден айла калып, ушул жерде иштеп аткан менен баары бир ичимдеги маселелерди ачыкка чыгарып айтып турушубуз керек. Депутаттардын чындыгында мындай бардык депутаттар, мисалы ошол эле мен бир аял депутатты билем, ишкер депутат. Сүйлөбөйт, бизге окшоп күпүлдөбөйт, бакылдабайт, бирок миңдеген адамдарга, жанагы күйүк ооруларына, башкаларга жардам берип жүргөнүн угуп таң калдым, бирок айтпайт эч кимге. Өзүнүн айылы менен иштеп аткандар бар, району менен иштеп аткандар бар, бейбечалга жардам берип, өзүнүн баягы эрекүлчүлүк милдетин аткарып, болушунча мындай жүрүшөт. Баары эле мындай бир үйүндө эле бир чит түкүрүп жатат деген сөз жок. Бирок биз жалпы системдик жактан алганда парламенттин курамын күчөтүп, биз система тууралуу багытыбыз, биз кайда барабыз, эмнелерди алмаштырышыбыз керек. Мына бир чоң маселелерди гана кылышыбыз керек да.